Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Нельсон Мандела тууралуу билесизби? Ал киши мамлекеттеги ынтымаксыздыкты жана зордук зомбулукка каршы күрөшкөндүгү үчүн аны мамлекети 1962-жылы камап салышкан. Бирок анын жакшылыгын унутпаган эл арадан 28 жыл өтсө да ал кишинин камакта жатканын адилетсиздик деп баалап 1990-жылы камактан чыгарып алып 1994-жылы Түштүк Африкага президент кылып шайлап алышкан. Эмесе кийинки сөздү өзүнөн угалы. Президент болгонумдан кийин корукчуларыма шаарды айланып элдин жашоосу менен жакындан таанышууну каалап жатканымды айттым. Ошентип кыдырып жүрүп кечке маал бир кафеге чай ичүүгө кирдик. Ортодо олтурганыбыздан жака белди күзөтүү ыңгайлуу болор эле. Кызматчыдан менүүнү алып жатып, каршымдагы столдо чай ичип олтурган эркекке назарым түштү. Тамакка буйртма берип, балдарга "Тиги киши биз менен тамактанса кантет? Мүмкүн болсо келсин" деп айтырып жибердим. Сунушту кабыл алган киши идиштерин көтөрүп биз жака карай басты. Көздөргө тигилгенде анын жүзүнөн сергектикти байкадым. Тамактанаар экенбиз, баарыбыз жүздө жылмаюу менен кызыктуу маек куруп сүйлөшүп олтурабыз. Бирок жанагы киши тез тамактанып, жүзүнүн кабатыр экени билинип, колу калтырак баскан эле. Столдон турар экенбиз, ар канча аракет кылсам да жүзүн жакшы көрө албадым. Бирок ыраазычылык үчүн созулган колун кармап койдум да кафеден чыгып кеттик. Журт атасы, менимче тиги киши оорукчан окшойт. Колдору титирөөдөн токтободу, деди корукчуларымдын бири. Жок, анын башка себеби бар дедим. Жигиттер мага суроолуу карашты. Мен айттым. Ал мен олтурган камакканада корукчу болуп иштечү. Ал кечке маал мени кыйнап камерага алып ташташканда чаңкоодон жумурум куруп суу сурайт элем. Ошондо ушул киши мени шылдыңдап үстүмө заара кылып кетер эле. Ал оорукчан эмес, балким корккондуктан ушундай абалга түштү. Балким мен эми Түштүк Африкага президент болгонум үчүн менин башыма салган күн тиги өзүнүн башына келишинен корккондур. Бирок бул ишке кол уруу менин мүнөзүмө туура келбейт. Мен кечиримдүүлүктү карманамын деди. Анын сыңарындай жок жерден бир канча жыл камакта өмүр сүргөн Садыр Жапаровду да эл өз колу менен акыйкатсыз бийликтин туткунунан 5-октябрь түнү эркиндикке чыгарып алды. Эми бүгүнкү күндө президент болуу алдында турган журт атасы Садыр Жапаровго айтарыбыз, жеке сизге зыяны тийген кээ бир инсандарды капарыңызга албаңыз. Жана кээ бир ошондой инсандар тоогурдап камакта узак убакыттан бери жаткан болсо, айкөлдүк кылып аларды дагы да чыгара бериңиз. Себеби алар тентектик кылып шайтанга азгырылып калды. А бирок мамлекетке, элге, динге зыян жеткизгендерге айкөлдүк кылууга болбойт. Себеби булардын кылыгынан жалпы эл зыян тартты. Булардын жана булардын шакирттерин, балдар кыздарын кызматка алып келбеңиз. Ошондой кыйын кезеңде өз элинин кызыкчылыгын ойлобой, жеке кызыкчылык үчүн мансап талашып мамлекеттин стабилдүүлүгүнө доо кетиргендер бүгүн болбосо эртең ошол күндөгү чыккынчылыгын дагы кылышат. Мусулман бир ийинден эки жолу чактырбайт. Бир жолу зыян тарттыкпы, акыл эсти жыйнап экинчисине жол бербейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кечиримдүү болгон дейбиз. Туура, кечиримдүүлүк эң жакшы. Бирок пайгамбарыбыз кайсы учурда кечиримдүүлүктү карманган экенин да биле жүрүүбүз керек. Ал киши жеке жашоосуна, үй бүлөсүнө зыян келтиргендерди айкөлдүк кылып кечирип салган. А бирок динге зыян берип, аны бурмалагандарды, элге зыян тийгизгендерди Мадина шаарынан кууп чыккан. Кээ бир динге зыян тийгизген адамдарга өлүм жазасын да берген. Туура, бизде өлүм жазасы жок. Бирок ошого жараша мыйзам боюнча аракеттерди көрүү керек. Ошондуктан сак болуңуз. Жана тиги чыккынчыларды жоопко тартып, бийликке жакын жолотпоңуз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.